Таң эрте эл мечитке жөнөп ыйык майрамдагы парызды аткарууга шашылышты. Муфтий баштаган дин ишмерлери Бишкектеги Борбордук мечитте болду. 30 күн ичинде аткарган баардык ибадатыңыздарды Орозо айы сабырдуулукту, кечиримдүүлүктү үйрөткөн баалуулукка ээ. 30 күн бою жамандан карманган мусулманда жакшы сапаттар калыптанат. Чогулгандардын ар биринин көкүрөгүндө жараткандан сурай турган аруу тилектери бар. Алакан жайып дуа кылган жамаат өлкөгө, жалпы адамзатка ынтымак, биримдик өнүгүү тилеп тарашты. Мына 30 күн орозо кармадык. Ошол орозодун бүтүп атканда ушунчалык рахат менен, ушундай кубанч менен тосуш керек. Майрамдык маанайыбыз жакшы, абдан жакшы. Мына өзүндөй мондай мечиттерге келип, балдар устап келип туруп, туура тарбия берип, эл менен кошо болуп деген ушуреке айт намазды чогуу өткөргөнүбүзгө абдан эме кубанып турабыз. Адептүүлүккө чакырат. Намаз окуп, 5 убак намаз орозо карма. Жай эчкимге жаман айтпа. Кишиге жакшылык кыл, көңүлү ачылып, намаз окуп, ыраазы болдук. Жан дүйнөбүздүн ушул жаман сапаттардан арылышыбыз керек да. Эгерде биз ушул жаман сапаттарлар арылып, ушул жакшы сапаттар менен чыгып, ушул сабырдуу болуп, көп нерсени жеңип ушундай нафсибизди жеңе алган боло турган болсок, анда бул биздин орозобуз кабыл болгон болот да. मेरे तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक, किर्गिस्तान में भी लोगों को ईद मुबारक. Биз Пакистандан келип билим алып жатабыз. Бул жерде эч кандай кыйынчылыктарга туш болгон жокпуз. Кыргызстандын да, өз өлкөбүздүн да бүтүндүгүн тилеп бата кылдым. Ислам дининде жалпы мусулмандар биримдикте болушу керектиги белгиленген. Баарыбыз улутка бөлүнбөй, бир мечитте намаз окуп, бири-бирибизге сый-урмат көрсөткөнүбүз динибиздин бийиктигин айгинелеп турат. Ушу кыргыз элибизде вообще ушу ааламда ибадат кылып жүргөн мусулмандарга ушу баардык жакшылыктар болуп турсун да. Кырсыктан сырткары болуп, ушу ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын жыргалын көрөлү да. Бүгүнкү майрам ушул жакшы маанайда элдеди туугандарды кыдырайын деп атам. Ушул өзүмдүн бир жээним балалуу болду. Атын Рамасан деп койдук. Алланын ыраазы өтсүн. Ошого барып азыр Асан айтам да, айтып кылган Асан айтып ушу жакшы. Элибизге ушу барчылык, үй бүлөлөрүнө ынтымактынчылык болсун. Орозо айт майрамы быйылда эпидемиологиялык абал оор шартта өткөрүлдү. Мындан улам айт намазы эски аянтта эмес, мечиттерде гана окулду. Санитардык эрежелерди так сактоо талап кылынган. Чындыгында чектөөлөр бизге эч кандай кыйынчылык жараткан жок. Анткени мына 2 жылдын жүзү болот пандемия менен жашап атканыбыздыктан. Чындыгында бардык элдердин түшүнүгү жакшы болуп калыптыр. Бизге ошол каттар, чектөөлөр келгенде бизге кабарлашкан, бул бир гана мечиттерге эмес, башка багы иш каналарга дагы чогуу бирдей иш чаралар жүрүп атат деп кабарлаган. Бирок кандай болгон күндө дагы биз дагы бул маселени түшүнүү менен кабыл алдык. Бирок эми ушул кандай болгон күндө дагы биз ар бирибиз мамлекетибизде ушул тажы ыйлаңынын жоголуусуна биз дагы ар бирибиз салымыбызды кошушубуз керек өз тармагыбызда. Кудай буйрса бир жакшылык күндөр алдыда деген үмүттөбүз. Пандемия диний иш-чараларды чектегенге аргас кылып келатат. Былтыркы Орозо айтта намаз эски аянтта да, мечиттерде да окулган эмес. Ага салыштырмалуу бул ирет ыйык парызды жамаат менен аткарууга шарт түзүлдү. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.